Зарылбек уулу Алмазбек. Айтып коюңузчу, 2022 жылы канча ырайым кылуу боюнча арыз түшүп, анан материалдар каралып, алардын канчасынан ырайымдуулук берилди? Маалымат барбы, жокпу сизде? Бул боюнча маалымат жок экен менде. Бул негизи министрлер кабинети тарабынан иштелип чыккан, бизге сунуш буйрук катары түшкөн, ошол мыйзамды. Жооп берип койсоң болобу? Алмазбек. Жооп берип койсоң болобу? Биякта ошо жаза өзүңүздү тааныштырып жооп бериңиз. Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Алкулович Садыков. Уруксат берсеңиз, 23 жылда баары болуп 702 материалдар каралды. Алардын ичине ырайым берүү боюнча 218 соттолгондо ырайым берилди. 22 жылдыбы, 23? 22 жылы. Жалпысына 805 материал каралды. 381 соттолгондо ырайым берилди. 424 материал четке калды. Алардын канчасы бошотулду? Так, 381 киши. А четке канча калды? 424. 424 соттолгондордун өтүнүчтөрдү четке калды. А сизде анализ барбы, жокпу? Акыркы 5 жылда бул көрсөткүчтөр боюнча сандары канчалык жана кандай багытта өзгөртүндү боюнча анализиңиз барбы, жокпу? Бизде маалыматы сандар бар. Бирок айтканда биз азыркы маалда бирок салыштырганда эми бул мындай ырайым берүү саны көбөйүп баратат да. Анткени быйыл жарым жылдын ичинде 218 соттолгонго ырайым берилди. Жарым жылдын ичинде. Өткөн жылы 2022 жылы жалпысына бир жылдын ичинде 381. 381, Бир жылда. Бир жылда. Өткөн жылы. Быйыл жарым жылда 218. Бул сиздин оюңуз боюнча мунапыс берүү жана ырайым кылуу баракчасын түзүү процесси ачык болуш керекпи? Анын атайын процедурасы бар, аны атайын президент астындагы комиссия карайт, ырайым берүү боюнча комиссия. Ал ошол комиссия депутаттарына да өкүлдөрү кирет. Ушул мыйзам долбоору менен кылмыш жаза кодексинин 94-беренесинин 3-бөлүгүнө өзгөртүү киргизүү сунушталып, анда соттолгондорго ырайым кылуу жөнүндө кайталап кайрылуунун мөөнөттөрүн кыскартуу каралган. Бул жерде кандай деп ойлойсуз? Оор кылмыштар үчүн ырайым кылуу боюнча кайталап кайрылууда чектөө керекпи же керек жок? Урматтуу депутат, бул суроого жооп бере албайт мен, анткени биз болсо бул ырайым президенттин актыларын биз аткарабыз. Бизде ушундай ыйгарым укугубуз жок. Мындай жибергенде бүт президент актылар чыгарат, ырайым берүүнчө жарлыгы чыгат, биз ошону аткарууга милдеттүүбүз. Биз аткаруу органыбыз да. Рахмат. Суроо жок.